Сентябрдан тарта Бишкек шаарынын Борбордук бөлүгүндө жайгашкан Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында мэриянын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин колдоосу менен кыргыз-тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон Баткен областынын тургундарын үйлөрүнө жеткирүү үчүн автокаттам уюштурулган. Бүгүнкү күндө 500 жаран жиберилди. 20 жалпы 20 микроавтобустар менен. Өзүңүздөр көрүп тургандай Бишкек шаарына жалпы социалдык өнүктүрүү башкармалыгы аркылуу каттоого турган 7807 жаран болгон. Бүгүнкү күндө ошонун ичинен кетүүчү 500 жаранды кетирип атабыз. Азыркы кезде дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой кайра өз ордуларына жеткирүү иш-чаралары кызуу жүргүзүлүүдө. Бул иш-чараны Бишкек шаардык мэриясынан бөлүнгөн техникаларга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен күйүүчү майларды куюп, ошондой эле жолдо жерине чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын офицерлеринен жооптуу кылып дайындап жиберүүдөбүз. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык түйүндөрдө баткендиктер үйлөрүнө кете албай жатат деген чындыкка дал келбеген маалыматтар пайда боло баштаган. Ушу согуш мезгилинде 4 неберем менен качып Таргойга келип, Таргойдон анан Бишкекке келдик. Бишкекте уулум үйү бар эле, ошондо туруп, азыр эми Баткенге тынч болду дегендеринен Баткенге кайтып атабыз. Рахмат силерге да, биз келгенибизге бир жума болуп калды. Рахмат ушунчалык жардам берип бизди жөнөткөнүңөргө. Biz Kızılbel'den geldik, Kızılbel Aylı'dan, Batken rayonu. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчисинин айтымында Баткенден келген жарандарга бардык керектүү жардамдар берилүүдө. Бүгүн транспорттук улам кетип аткандай маалыматты угуп улам келип атышат. Бүгүн кетиребиз, калганын эртең дагы улантылат. Эртең дагы транспорттор коюлат, жеткирилет. Жалпы эле келген жарандар боюнча эч кимисин баягы кароосуз калтырбайбыз, жардамдар көрсөтпөйт жана жеткирилет. Эртең министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович дагы ошо Баткенде 3 күндүк сапар болот. Ошол жерде жана чогултулган жардамдарды берүү боюнча маселе болот. Андан тышкары жана турак жайларын куруу боюнча бүт жетекчилик ошо жерде жеринде иш алып барат. Үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрда Тажикстан куралдуу агрессия көрсөтүп, мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча тактап айтканда Баткен областындагы жана Ош областынын Чоң Алай районундагы чек аралык жана жарандык объекттерге чабуул жасады. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланып, айрымдары башка областтарга качууга аргасыз болушкан.